Bismillahirrahmanirrahim. Innelhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Thumma amma ba'd. Allah Ta'alaga şükürçülük Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat jana salamlar bolsun. Ötkönde madaniyаттуу ayal zаты жөнүндө темабызды улантып атканбыз. Ошону эле кайра эле улай temamızda aytıp vermekçiyiz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izel mev'udatu su'ilet bi ayyi zenbin kutilet. Kuvirat suresinde gelgen Takvir suresinin 8. 9. ayatlar. Kıyamet günü baldarın emas, kızların tirүүлөй төрөп туруп эле gömüp койгон ayalдар жөнүндө сөз болот бул жерде. Ушунчалык жаман салт болгон аял киши кокус күйөөсүнө кыз бала төрөп берген болсо, ошол кыз күйөөсү үчүн бир жаман жышан экен да, начар экен. Ошо начар болгондугу үчүн кыз төрөлүп калды. Эгерде күйөөсү күчтүү болгондо, жакшы болгондо, биздин тил менен түшүндүргөндө гемоглобин жана иммунитети күчтүү болгондо бул эркек төрөлмөк, менден да кыз төрөлөбү деп эмне кылган, жанагында тирүүлөй көмдүргөн. Ушунчалык жанын чыгарган кээ бир аялдар эмне кылган, төрөөрдүн алдында эле, көз жараардын алдында эле чуңкур казып койчу экен. Эркек болсо тозуп алабыз жашынакай эле, кыз болсо шарт эле ошондон ары эле көмүп салалы депчи. Ушунчалык бузулган да. Дин келип ошону эмне кылды, соруп чыгып туруп түзөп койду. Жанагындай бири-бирин түртүп кеткен, бири-бирин согуп кеткен, аны бул жака эле коюңуз. Адепсиз сүйлөгөн, бул жака эле коюш керек. Ушундай тирүүлөй көмүшкөн. Хадистерде келип атат, кыямат күнү ошол кыздар канжалаган боюнча көмүлүп атат да. Ошол кебетеси менен келип Кудайга жалынат экен. Муногул аял өтө начар аял болгон, мени эч кандай күнөөм жок эле, жөн эле көмүп койгон. Мавуда деп коет, кыйналып топуракка тирүүлөй көмүлгөн деген маани. Тирүүлөй. Ошол жерде кыйналган. Карабайсыздар, оор болуп, же жаны чыкпай кыйналып, дем жетпей атат да. Жөн эле жашынакай төрөлгөн баланы көмүп таштаган ушунчалык. Анан эки көкүрөгүн асылат дейт. Көкүрөгүн асылып, эмне себептен мени өлтүрдүң деп жакадан алат дептир. Ошондуктан алыс жактарга кыздарыбызды жөнөткөндө да абайлашыбыз керек. Өзүнүн күйөөсү менен кетсин, же бир тууган агасы менен, же бир тууган иниси менен кошо барып, тиричиликке байланыштуу, окууга байланыштуу ушундай кылбасак кооптуу да. Баягындай туура эмес жолдорго бат эле алданып калышы мүмкүн. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын хадиси бар. Бул хадис муттафакун алейх, имам Бухари, имам Муслимден риваят кылган. Айша энебиз риваят кылат: "Дахалат алайя имраатун." Күндөрдүн биринде бир аял кирип келип, "Ва маха ибнатани лаха." Бир аял эки кызын ээрчитип алып кирип келди. Тас'ал, сурайт: "Фалам таджид инди шай'ан гайра тамратин вахидатин." Бир курмадан башка эчтекем жок. Айша эне айтып атат: "Менден бирдеке берип койчу, эки кызым бар эле. Биртеме берип алайынчы. Ачка калдым мына эки кызым." Деп кыскасы бир аял суранып келет. Жок сурап келет деп коет го бизде кыргыздар. Жок сурап келет. Кыз эки кызым ачка калды деп. Анан айла кетип, Айша энебиз нараган карап, бераган карап, нар жак бер жак аңтар теңтер кылып атып, эптеп бир курма таап чыктым дейт. Дагы фаатайтуха ияха, аны ошентип анан энесине бердим дейт. Эми караңыздар, кызыгы бул жерде. Фақасаматха байнат натайха ва лам таъкул минха.
ошол курманы экиге бөлүп, үчкө бөлгөн жок, экиге бөлүп, бирөө жарым бөлүгүн бир кызына, жарым бөлүгүн бир кызына берет. Дагы өзү эчтеке жеген жок дейт. А муну кыргыздар эмне деп коет? Ата энем бар болсун, оозу мурду жок болсун дейт. Ата энем бар болсун, оозу мурду жок болсун. Жебей эле отура берсе да ата энечи. А биз эмне кылабыз? Урдуруп жей беребиз бияна. Көнгөн экенбиз да. Качан өзүбүз балалы чакал болгондон кийин анан сезет экенбиз. Атам менен апамдарды биз да ушинтип кыйнатып турбайбызбы депчи. Ошондуктан ата энеге эмне кылыш керек? Кызмат кылыш керек. Бул тамак аш жагы. Ал эми Алла разы болсун, мынакей зикра карекебиз окутуп атат. Балдарыңыздарды мына карекеге окутуп алыңыздар. Алла разы болсун, бир аз төлөм берип окутуп атыпсыздар. Ба устанын акысы тери курганча бер дейт го. Ошентип карекени ушинтип кармап калат. Египет тияктын баарын кыдырып окуган киши бул. Пайдаланалы буну. Анткени пайдаланып калбасак, биз күнөөкөр болуп калышыбыз мүмкүн. Ошондуктан пайдаланып, эгер мына шартты түзүп берип атабыз, кетип калсаң сен жооп бересиң кыяматта деп коркутуш керек да кайра. Тескерисинче. Мына ушундай Кудайым берип атат бизге мындайча айтканда. Ошон үчүн пайгамбар Мухаммад алейхиссалам кээ бир сахабаларга да кайрылган. Мага Куранды окуп берчи депчи. Анан таң калат да. Куран сага түссө, анан менден угасыңбы десе, эмне деп жооп берип атат? Мен сенден уккум келип атпайбы депчи. Ошондуктан үнү жакшы, кырааты жакшы. Ошон үчүн намазга чыкканда да ошондой да. Эгерде эки адам бирдей келип калса, жамааттар эки адам бирдей болуп калса дейт, деңгээли, билим деңгээли. Кырааты жакшыраагы чыксын деп атпайбы? Үнү жакшыраагы. Себеби дегенде тажвид эрежалып сөз жок. Тажвидде жакшы болуш керек, анан үнү да мукамдуу, укулуктуу болуш керек дейт. Ошол адам чыксын, рахатта. Жырга уюп отура бересиз. Да узунураак окуса экен, узунураак деп. Эми караңыз, ошентип бөлүп берди да, сумма камат фахаражат. Кийин турду да эки кызын ээрчитип алып чыгып кетип калды. Фадахала наби саллаллаху алейхи ва саллям алейна фа ахбартуху фaqal. Анан пайгам ал аял чыгып кеткенден кийин эки кыздын кичине курсагын тойгузуп алып. Бирок кээ бир курмалар бар, билесиздер, курманын сорттору бар. Бир сникерс деле бир кубап бере турган курмалар бар, мына узун, чоң курмалар бар, күчтүү. Жегенде мында тоғанек болуп каласыз да. Курсакты мындай жайгаштырып коет. Артынан суу ичип аласыз, болот, жетет. Анан ошондой айтат Айша энебиз. Ошентип эки кыздын мындай курсагына бирдеме жөнөтүп коюп, кичине жедирип алып, ээрчитип алып чыгып кеткенден кийин эле пайгамбар Мухаммад алейхиссалам үйгө кирип келип калды дейт. Айша энебиз айтып атат. Анан фа ахбартуху фaqal. Баягы окуя боюнча мен айтып бердим дейт. Баягы эчтеке таба албай койдум, анан бир курманы эки бөлүп берсем, аны өзү жебей, эки кызына бөлүп берип койду деген сөздү айттым деп атат да. Ошону айтканда пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам мынтип жооп берди. Мен убтилия мин хадихил банат би шейин фа ахсана илейхинна кунна лаху ситра минан нар. Кимде ким ушу сыяктуу ушундай кыздар жана кордолуп атпайбы, кыйналып, ушуга жакшылык кылган болсо, кимде ким, ошол кыздар кыямат күнү ал адамга тозоктон парда болуп берет дептир. Азыр канчалаган жетим кыздар бар, билесиздер. Атасы да жок, энеси да жок, үйлөрдө бар. Ошолорго кам көрүп, кийим кечесин алып берип аткандар да бар. Илимге шыктандырып аткандар да бар. Өткөндө бир экөө чалды телефон, бирок жок болуп кетти. Эмне кийин келбей калды билбейм. Бирөөсү, баса ошолордон үйлөнүп алсам болобу деп да чалды бирөөсү. Сиздин ниетиңиз жардам беримиш болгон үйлөнүп алуу деп айтты анан. Андай болбойт да. Ал базардагы мал эмес алар. Бул атасы да, энеси да жок болуп атпайбы? Кудайдын ыраазылыгы үчүн деп илим, билимди чыкыйтап бериш керек дагы. Өз теңин эмне кылып берип коюшубуз керек? Тааптыр үйлөндүрүп коюшубуз керек. Шеф поварлык, тикмечилик, өткөндө айттык го. Казанга кепкирди ыргытканда өзү эле барып, казанда тамак бышыра бериш керек. Чайнекти ыргытып койсо, чайнек бар өзү илинип калып, чай бир жакта кайнай бериш керек. Меймандар өздөрү келе бериш керек, пиялалар баары тизилип калыш керек. Бул деген сөз ошого жетиштиришибиз керек деген маанини айтып атабыз. Ана баягы сыйкыр болуп кетти го да, ана түшүнүп албасын кээ бирлер.
Кыргыздар ушинтип кайман айтып коет. Баягы акыл карачаштын окуясында бар го. Мен мейле аттым эле десе, атасынын акылдуулугун карабайсың. Аттым эле дейт. Туягынан тайып барып туранан кулагынын түбүнөн өтүп кетсе, ага кой балам. Тиги кашыланып атканда аткан турбайсың балам деп түзөп койгон да. Ошол сыяктуу биз ырбап кете турган нерселерди басып кала турган, өнүгүп бара турган нерсени дагы өнүктүрө бере турган инсандарга айланышыбыз керек экен, мындайча айтканда. Эми Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам мындай дейт: "Инналлаха харрама алейкум уқуқал уммахат." Ата-энелер, энелерден ак болууну бизге Кудай Таала арам кылган дептир. Демек, энелерибиз динсиз болсо дагы караганга биз милдеттүүбүз. Кудай сактасын, динсиз болуп калгандан. Биздин энелерибиз баары диндүү, ыймандуу. Динсиз болуп кетсе дагы ар бирибиздин мойнубузга атабызды, энебизди багуу менен милдет. Ва вa'til банат, кыздарды көм салуу. Бүгүнкү күндө көңүлүн көм салгандар да бар. Эрте менен эрте чыгып кетет, кечинде келет, кызы келип бирдекени сүйлөйүн десе, бар кызым аз мынакта зарлы иштер барлар деп, жана YouTube-ун минесине кирип алып отура берет. Чукулап бир болбогон жаңылыктарды. Мынакей, аз интернетти каратканда жолдон үйрөнүп албадыбы? Мына жесткий жооп берди. Бияга эмне болуп кетет? Бияга митип койду, эми карабасаң болбойт. Митип кетти. Андай нерсенин кереги жок. Андан көрө балаңызга көңүл буруңуз. Кыздарыңызга көңүл буруңуз. Эртеңки күнү 9 класстайын Аллаху акбар. Кыздарыңызды сиз көңүл бурдура албай каласыз. Айтат, мен шашылык иштерим бар эле, ал эле бул эле деп туруп, болду, кетти. Эртең эркек деген кандай болот? Ата деген кандай болуш керек? Ошонун баарын бизден үйрөнбөсө анан кимден үйрөнөт? Ошентип анан товарный вид, орусча айтканда, чек жейген көрүнүп турган менен ошондой балага тиет дагы 1-2 баланы төрөтөт да, анысы акмак тиштеп алып кетип калат. Ушундай эле толтура болот азыр бүгүнкү күндө. Ба сырты жалтырак, ичи калтырак деген. Намыс жок, өлүп калган. Минген атыңды бирөө чаап берсе кандай жаның чип кетет. Бул жашап аткан жубайын бүгүнкү күндө эжелери киришип отуруп ажыраштырганда толтура экен. Мынакей суроо жооптор бар. Мына Фирдавс сайт деп атпайбыз, атайын YouTube каналда канал ачып койгонбуз. Таап алсаңыздар болот. Мына камерасы улук инебиз канал ачты ушундай атайын. Элге бир соц тармак аркылуу болсо да динди жеткире деп атабыз. Эжеси киришип отуруп, же болбосо бир тай эжеси киришип отуруп, жашынака үй менен ажыраштырып жүргөндөр бар экен. Ошого кыздарыбызды мыңк-дыңк деп таарына өрө турган эмес, илим десе илим, тил десе тил, адеп десе адеп жагынан зык этип туруп, өстүрүп чек жейген ыймандуу жакшы балага берип коюшубуз керек экен. Анан тамак ашка кенен болсун. Кээ бири катып калгандар бар экен мындайынан. Катып калган, жеп аткан нанында эсептеп бергендер болот экен. Кудай ошондон сактасын. Ошон үчүн Жафар Садык айткан, эмне деген? Тасмалыңарды дайыма мөмө жемиш турса, бактылуу жана көп балалуу болуп жашашыңарга себеп болот деген. Ошон үчүн ким көп балалуу болуп, бай болуп жашагысы келсе, тасмалда дайыма мөмө жемиш туруш керек экен. Бул Жафар Садык рахматуллахи алейхтин сөзү. Жана уландысында айтат: "Ва куриха лакум qila ва qal." Ушундай делиптир, ана ушундай сөз бар экен го дегендерден алыс болгула дептир. Эмнеге муктажсыз? Ошону сурап билип алыңыз. Кереги жокпу? Аны сурабай эле коюңуз. Баягы мындай суроолор болот, муну түшүндүрүп берейин. Бирөө сурап бир дамылага. Дамыла, устаз, Адам алейхиссалам менен о энебиздин никеси кыйылып атканда күбөлүккө ким турган дептир да. Жер бетинде адам жок. Эч ким жарала элек. Бирок Адам алейхиссаламдын жана о энебиздин никеси кыйылып атканда дейт. Эч ким жок болсо жер бетинде, анан күбөлүккө ким турган деп суроо берип атат да. Аны алдамылада жөн жооп берип куудул экен. Тойго чакырган. Анан тоюна бардым, катыштым. Анан нике кыярда кетип калдым эле, ким качты билбейм деп койдум дейт. Эмне муят дейм, ал кереги жок. Пайдап келбеген суроонун кереги жок да. Пайдап келе турган суроону бериш керек, реалдуу суроону. Анан сөзүм ушу менен жыйынтыктайын. Ва касрату суал, пайдасыз суроолорду бере берүү дептир да. Пайдасы жок. Пайдалуу болсо боло берет. Мисалы пайгамбардын бою эмне үчүн орточо болгон, бийик болсо болбойт беле? Эмне үчүн кара тору болгон, мындай ак болсо болбойт беле? Деген сыяктуу суроону бере бербеш керек да, мисалы. Каабанын ташын сырты эмнеге чүпүрө кара менен капталат, кызыл менен каптаса болбойт беле деген сыяктуучу. Пайдасы жок, ошондой болген, ошондой болду, кала берсин. Анан ва идаатул мал,
пайдасы жоқ, мал дүйнөнү жөн эле чача берүү дептир. Ошондуктан Алла Таала баарыбызга эки дүйнө бактылуулукту берсин, аялдарыбызга эс берсин, ыйман берсин. 7-чи кабат асманга чыгып кетсек дагы, үйдү көздөп магнит сыяктуу адеби менен, маданият менен, бала тарбиясы менен бизде кожоюн үйгө кел деп чакырып ала турган энелерден болсун кыздарыбыз. Ва саллаллаху таала Мухаммад ва аля алихи ва ажмаин. Бирахмати. Аллаху акбар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.